Жалал Абад облусунун Каракөл шаарында 16 жаштагы өспүрүм асынып каза болду. Анын денеси өзүнүн үйүндөгү мал сарайдан табылган. Маркум 9-класстын окуучусу болгон. Учурда бул факты боюнча милиция териштирүүдө. Аталган маалымат Каракөл шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан маалыматтарды электрондук каттоо журналына катталып, териштирүү иштери башталган. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө Каракөл шаардык ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барган кезде А аттуу жаран өз жанына кол салган боюнча мал сарайында асылып тургандыгы, ал эми анын жансыз денесине кароо жүргүзгөн учурда жансыз денеде эч кандай шек жаратуучу жаракаттар аныкталган эместиги аныкталган. Ал эми маркумдун жакын туугандары маркумдун денесин экспертизадан өткөрүүдөн жана арыз жазуудан баш тартышкан. Жалал Абадта акыркы 3 айда 3 өспүрүм өз өмүрүнө кол салган. Ал эми 2024-жыл ичинде 16 өспүрүм өз жанын кыйган. Жашы жетеликтер арасында жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы бар. Алар күн сайын мектептен кабар алып, терс көрүнүштөрдү алдын алуу ишин алып барышат. Улук инспектор Самара Кадырова балдардын мындай кадамга барышына төмөнкүлөрдү белгилейт. Мен ойлойм, бул түздөн-түз баягы фундаменттин талкалануусу да. Фундаменттүү өспүрүмдүн фундаментин бекемдөөдө бул биринчиден ата-эненин күн сайын барлашуусу. Фундамент баланын ички жан дүйнөсүнүн талкалангандыгы бул эне менен баланын ортосундагы мамиленин жоктугу. Ошондой эле чөйрөнүн тегерегинде басмырлоого кабылгандыгы, окуучулар арасында тирешүүнүн артынан, ур токмоктун артынан, топтошуу мушташуулардын артынан жабырланып калышы. Ушул маселелердин баардыгын үйгө келгенде окуучу эне катары балдары менен жакындан тыгыз байланышып, жан дүйнөсү менен сүйлөшүш керек да. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин ата-энелер көр тириликтин айынан балдары менен 80% барлашпай калды деп мен толугу менен айта алам. Баланын жан дүйнөсү өтө назик болот. Акыркы мезгилде мындай кадамга баргандардын көбү өспүрүмдөр. Себеби алардын психикасы жетил элек, сырттагы оор көйгөйлөргө реакциясы корч. Эмоционалдык жактан жетил элек болгондуктан көйгөйдү чечүүнүн жалгыз жолу катары суицидте көрүшөт. Суицидке адам бир күндө эле келип калбайт. Жылдап топтолуп отуруп, аягы аянычтуу болушу мүмкүн. Ошол суицидке барбаш үчүн баланын жан дүйнөсү ачык, жарык, эмоциясы мындай ачык, айкын болуш керек да. Бизде кандай балдар түнт болот. Түнт болсо бала жоош дейт. Негизи бала ал жоош эмес, ал түнт деген сөз. Жан дүйнөсү жабык деген сөз. Азыр мен ата-энелерге айтам, мисалы баланы эмоция бергиле депчи балага. Анткени бала кезде бала эмоциянын баарын жашап өтүш керек. Сүйүнүш керек жүрөгүндө. Аруу сезимдердин баарын жүрөктү ойгото турган сезимдер менен бирге болсо бала, ал эч качан суицидке кабылбайт. Анан эгерде эмоция бербестен эле кечке баланы баягы требовать этип эле ушундай бир өзүнүн балалык малын, учурун жашап өттүрбөсө, анда акыры келип ушундай абалга алып келет. Анан көпчүлүк учурда бүгүнкү кыздар стресске кабылганда колдорун тилип ойношот. Бул эмне десе, ушуну колдорумду тилсем дейт, мен мындай жеңилдейм дейт да. Эмне үчүн десем, менин жан дүйнөм ооруйт дейт. Бүгүнкү күндө биздин балдардын арасында аябай көйгөйлүү маселе ушул. Керек болсо өз өмүрүнө кол салган окуучуларыбыз дагы алдын ала айтып, достордун айтып койгон нерселерди көрөбүз да. Биз айтат да бизге, эжеке, сиз барып карап коюңузчу, ушул бала ушинтип өзүнө кол салам деп атат, сүйлөшүп коюңузчу, биз айтсак деле эч нерсе көнбөй атат дейт. Анан барып сурасак эле ушу ата-энесине болгон таарыныч, чөйрөсүнө болгон таарыныч, ушулардын баардыгы анан бир заматта бала баягы жан дүйнөсү талкаланган баланын бир эле эмоциясы менен келип туруп жеңилүүлүккө барып туруп өз өмүрүнө кол салып атат. Өлкөдө февраль айында эле 9 окуучу ар кандай жагдайда каза болуп, алардын 6-ынын өлүмүн милиция суицид деп атаса, 3-өө курбуларынын зомбулугунан көз жумганы айтылган. Ички иштер министрлиги 2024-жылдын 10 айында 75 өспүрүм өз өмүрүн кыйганын маалымдаган. Белгилей кетсек, дүйнөдө ар бир 40 секундта бир адам өз жанын кыят. Суицид адамдын жардам сурагандагы үнсүз кыйкырыгы. Адам кыйынчылыктын акыркы чегине жеткенде гана жашоодон аша кечет. Асил Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.